Токмокто 2 адам 9 кабаттуу курулушу бүт эле үйдөн секирүүгө аракет кылышты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымат кылайык, 14-декабрь күнү саат 15:00 чамасында Жантаев көчөсүндө жайгашкан курулушу бүтпөгөн көп кабаттуу үйдүн үстүнө 2 адам чыгып, секирүүгө аракет кылышкан. Келген куткаруучуларды көргөн кишилер өздөрү ылдыйга түшүп кетишкен. Буга чейин да ататалган үйдүн үстүнө чыгып, өз өмүрүнө кол салууга аракет кылгандар көп катталган. Бул курулушу бүтпөгөн имаратты эч ким кайтарбайт. Жакшы жаңылык бар. Кыргызстанда кургак менен ооругандардын саны күн сайын азаюуда. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2020-жылы кургак менен ооругандар мурунку жылдарга салыштырмалуу азыраак аныкталган. Маалымат кылайык, 2016-жылы Кыргызстанда биринчи диагноз менен 5680 бейтап аныкталган. 2017-жылы 5616 адам, 2018-жылы болсо 5249 бейтап, 2019-жылы 5096, 2020-жылы 3518 учур менен кыскарган. Улуттук статистикалык комитет берген маалымат кылайык, кургак менен ооругандар жыл сайын азаюуда. 2020-жылга карата улуттук фтизиатрия борборунда 4885 бейтап катталган. Бул 4 жыл мурунку 2016-жылга салыштырмалуу 3110 адамга аз. Анда катталган оорулуулардын саны 7995 болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин каттоосунда тургандардын эң көп саны Чүй облусунда 1064 адам, Ош облусунда 1059 адам, Жалал Абад облусунда 916 адам жана Бишкек шаарында 778 адам. Эң аз Нарын 141 бейтап, Талас 160 бейтап жана Ысык көл 192 бейтап облустарында. Видеого лайк басып жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроо чөнүндө басканды унутпаңыздар.